Кыз эместигин айткан кызды атасы монтуп өлтүргөн. Песков Россияда мобилизация тууралуу кеп жок. Россияда мобилизация тууралуу сөз жок экенин президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдиргенин РИА Новости жазды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Песков күн сайын жүздөгөн жарандар келишимдик негизде кызмат өтөөгө барып жатканын белгиледи. Жакшы төлөм программалары каралган. Келгендердин саны өтө көп. Алгач алар курстан окутулуп, даярдыктан өтүшөт. Мобилизацияга муктаждык жок, деди Песков. Буга чейин дагы Кремлде мобилизацияга муктаждык жок экендиги белгиленип, Россиянын куралдуу күчтөрүнө келишимдик негизде келген ыктыярчылардын саны арбын экени белгиленген. Москвада дүкөнгө бал сатып алууга барган аял 100 миллион рубль утуп алды. Москва шаарында Катерина аттуу аял бал сатып алуу үчүн соода борборуна барып, ал жерден лотерея ойноп 100 миллион рубль утуп алды. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Маалыматка ылайык, ал үйдө бал түгөнүп калганын көргөндөн кийин соода борборго чуркап кире калган. Ал жерден столотто лотереясын ойноону чечкен. Ал алган лотереясын туулган күнүн даталарына карап тазалаган. 2 билетим кичинекей утуш менен аяктады. Ал эми 3-чү билетим өчүрүп жатып, Столотоша кел, мени капа кылба. Менин туулган күнүм жакындап келе жатат, деп сүйлөндүм. Анан эле көргөн көзүмө ишене албай, нээсе абалда туруп калдым, деген жеңүүчү аял. Бир заматта миллионер болгон аял курулуш тармагында иштейт. Анын жолдошу жана бойго жеткен уулу менен кызы, 4 небереси бар. Ал уткан акчасына биринчиден жакындарына үй, андан кийин өздөрүнө коттедж аларын кошмок. Өзбекстанда кыз эместигин айткан кызды атасы монтуп өлтүргөн. Наманган шаарында ойго келбеген кылмыш катталган. Бул тууралуу Уз Ньюс жазып чыкты. Окуя мындай болгон. 22 жаштагы кыз атасы айткан жигитке турмушка чыгуудан баш тарткан. Ошол учурда ал кыз эместигин да атасына айтып коет. Кыздын атасы 49 жаштагы жаран ачуусу менен кызынын жоолугун өз кызынын мойнуна салып, ошол жерден монтуп өлтүргөн. Суд медэкспертиза текшергенде кыз калп айтканы, ал кыз эле бойдон экендиги аныкталган. Буга чейин атасы кызына шакек салган жигитке турмушка чыгуусун айтканда кыз каршы болгон. Кыз анын башка жигити бар экендигин айткан. Атасы кызынын ал жигит менен мамилесин сурай баштаганда кызы кыз эместигин айтып койгон. Ошондо атасы кызына ачуусу келип, анын абийирине кол салган адамдын атын атоону талап кылып, кызын монта баштаган. Бир топко ошондой абалда кармап туруп кое бергенде кызы өлүп калганын билген. Аялы кызынын өлүгүн көрбөсүн деп өлүктү жер төлөөгө алып барган. Кыздын энеси сотто ортодогу эркек баласы үчүн күйөөсүн кечирүүгө даяр экендигин, бирок күйөөсү жасаган кылмыш үчүн айыбын толук тартыштыгы керектигин айтып чыккан. Сот кызын өлтүргөн эркекти айыптуу деп таап, аны 10 жылга түрмөгө кескен. Жолду чийип автоөнбаштык жасаган айдоочулар жолду жасап беришет. Социалдык тармактарда Каракол шаарында Toyota жана Honda үлгүсүндөгү унан айдоочулар автоунаасын чимерилте айдап, автоөнбаштык жасагандыгы боюнча видео тасма тараган. Бул факты боюнча Каракол шаарынын жол тескөөчүлөрү ыкчам кармоо иш-чараларын жүргүзүп, 2 айдоочуну таап 30 000 сомдон айып салуу менен унааларын айып короо жайына киргизишти. Ошондой эле 2 унан айдоочусуна жолдорду чийгендиги үчүн жолдорду жасап берүү милдеттендирилди. Кыркы жаңылыктардан кабардар болуңуз. Автоөнбаштык жасаган айдоочуга 15 000 сом айыппул салынды. Социалдык тармактарда Ош шаарында BMW 316 үлгүсүндөгү автоунан айдоочусу унаасын чимерилтип, коомго коркунуч алып келүү менен автоөнбаштык жасап жаткандыгы боюнча видео тасма тараган. Бул факты боюнча Ош шаардык кайгылуу кызматкерлери автоунан айдоочусун таап, 2003-жылы туулган жаранга 15 000 сом айыппул салышты.